Ko'rsat, mana shu narsani cho'chqani go'shtidan bo'ladi, Xitoyning narsasi. Балдарга чочкон этинен жасалган азык таратып жатышабы? Социалдык тармактарда унаа менен балдарга келип, cho'chqani go'shtidan bo'ladi, Xitoyning narsasi. Видео тарады. Qo'lida onaqa narsalarni ko'tarib olib, yosh bolalarga yeysami deyapti, tinmasdan. Анын автору бул азык чочконун этинен жасалганын айтып, ата-энелерди сак болууга чакырган. Видеодо кыргыз номериндеги унаа түшкөн, бирок анын алдына окуя Өзбекстанда болгону жазылган. Мына бул азыкты сатуу Кытайдын өзүндө чектелген экен, а Кыргызстанда эркин эле сатылып жатат. Мунун аталышы латеал. Кыргызстанда өзгөчө мектеп окуучулары арасында абдан популярдуу, анткени арзан. Мына ушул пачка болгону 300 сом эле турат. Интернетте чочко этинен жасалат деп кооптонуп жаткандарды көрдүк, бирок андай эмес экен. Мисалы бул Вейлун компаниясынын лачаусунун курамы: буудай, глютени, өсүмдүк майы, чили калемпири, ак шекер, соя соусу, Кытай татымалдары кошулат. Чочко эти тууралуу маалымат жок, а бирок чочко эти жок болуп калса эле коопсуз болуп калбайт да. Казакстандык эксперт Лаура Аучилеева да лачаунун 5 түрүн изилдеп көргөн. Айрым үлгүлөрүнөн даам күчөткүчтөр, синтетикалык боектор, айрымдарынан жаныбар майлары аныкталган. Адистер мындай азыктарды ашыкча колдонуу ден соолукка терс таасирин тийгизерин белгилешет. Жапонияда лачаунун кээ бир түрлөрүндө ашыкча третбутил гидрохинон Е319 кошулганын айтып чыгышкан. Аларды азыктар ачып кетпеши жана узак убакытка чейин сапатын сакташы үчүн колдонушат. Бул латеонун бардык түрлөрү кооптуу дегенди билдирбейт. Бирок Кытайдын өзүндө бул ачуу таякчалар мектеп, окуу жайлардын жанында сатууга тыюу салынганы тууралуу маалыматты таба алдык. Кыргызстанда андай тыюу жок, бирок сыртын карасаңыз баары кытайча. Жарактын мөөнөтү, курамы түшүнүксүз. Кыргызстанга кайсы компания импорт кылып жатат белгисиз. Сиз лачо жеп көрдүңүз беле? Же ини карындаштарыңыз аны жакшы көрүшөбү? Пикириңизди калтырыңыз. Анан дагы эскертүү: эгер улуттар аралык кастык тугузуткан комментарийлер жазылса, биз аны өчүргөнү аргасыз болобуз.